Bilet алып, биз буруп барып, өзүбүз барганбыз. Каттыгынан ушундай англисчени уже окугансыздар ага чейин. Англисчени окуганбыз, бир эле эмеси, биз британский английский деп коет экен. Англиянын английскиси. Ооба. Бири-бирине окшош эмес, бирок түшүндүрсө болот. ооба. Түшүндүрсө болот. Биз ошентип түшүндүрүп эптеп жеткенбиз ошол убактарчы. Анан кийин акырын-акырындан американ английскисин биринчи кулагыбыз көнгөн кийин, көзүбүз көнгөн кийин, өзүбүз көндүк дегенде акырын-акырындан үйрөндүк да. Абдан жакшы экен. Кыргызда бир жакшы сөз бар да. Эгерде бир жерден суу ичсең дейт, ал жерге 1000 жолу салам айт деп. Ошон үчүн бүгүн Исмайыл мырзанын дагы досторуна дагы бир жолу рахмат айтып атканын угуп, мен аябай бир жакшы бул мырзанын ушундай бир даанышман, көрөгөч, ушундай бир кыргыздын патриот жигит экенин дагы бир жолу даңазалап турганын сезип турам. Анткени урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр билгендей адам баласыбыз да. Бир убакта эле биз каяктан эмне болуп келгенибизди унутуп калабыз. Ошон үчүн сиздерден дагы жакшы ушундай бир комментарийларды ошол жөнүндө күтүп калабыз. Анда биз маегибизди улантсак достор. Жакшы экен. Исмайыл мырза, айта кетсеңиз, анан азыркы убактагы Исмайыл мырза менен ошол 2013-жылы келдим дедиңиз, э? Ошол убактагы Исмайыл мырзанын айырмасы эмнеде, кандай гана жолдорду басып өттү Исмайыл мырза, ошолорду кененирээк дагы айтып өтсөңүз. 2013-жылкы Исмайыл студент эле. Молодой, кровь кипит. Ооба, кайнап турган кез. Таймандас. Эч нерседен коркпогон. Рисковать эткен, эч нерсени жогото турган, эч нерсени жок кез. Ооба. Американын тоңкоробузда келген кез. Азыркы Исмайылга салыштыра турган болсок, азыркы Исмайыл 3 баланын атасы. 3 кызым бар, бир семьянын кожоюну. Америкада уже 10 жылдан бери бул жакта отурукташып калган дегендей. Болуңуздар, биздин толкундан алыстабаңыздар. Алдыны көздөй сапарлайлы достор. Маегибиз абдан жакшы кызууланууда. Анткени өзүңүз билесиз, азыр акыркы убактарда, акыркы жылдарда Америкага келген мекендештерибиз абдан көп. Ошолорго бир азыркы убакта кандай мотивация бересиз? Ошол жөнүндө дагы бир мекендештерибизге жакшы мотивацияны берип өтсөңүз. Урматтуу мекендештер, сиздер Мексика аркылуу келесиздерби, же виза менен келесиздерби, же кандайдыр бир чоң иш-чараларга катышуу максатында келесиздерби? Сиздердин статусуңуздар баары бир кыргыз боюнча калат. Эң туура. Бул эң биринчи маселе. Экинчиден, албетте, оңой оокат жок деп коет кыргызда. Эң туура. Америкага келдик, бирок силер эң кыйынынан өтүп алдыңар. Тоонун чокусуна чыгып алдыңар. Через Мексика келип деп мен укканда, азыркы өзүм элестете албайм, мен ал жактан келгенге мындай күчүм жете беле же жетпей беле деп. Аябай жанагы резиновый лодка менен океанды сүзүп өтүп бул чоң азап. Улайды кечип өтүү чоң азап. Аз келгенче жолдон бандиттер менен тирешип келүү бул чоң азап. Сиздер пикке чыктыңыздар. Эми мындан бияка бекем болуңуздар. Эч качан койгон максаттан кайтпаңыздар. Баары сонун болот, баары жакшы болот. Келечек бул жөн гана курулбайт. Келечек кыйынчылык менен курулат. Ой максатка жөн эле жетип калсак, анда биз жашоонун кызыгы жок болуп калат. Бүгүн кыйынчылык, эртең жеңилдик, бүгүн оорчулук, эртең ийгилик дегенде, ийгиликтин баары оорчулук менен, кыйынчылык менен келгенде, бул биз мындай нормалдуу көрүнүш катары кабыл алышыбыз керек. Анда эмесе Исмайыл мырза өзүнүн кийинки пландары менен ушундай бир бөлүшө кетсеңиз дагы. Биздин пландарыбыз жанагы
жол көргөзүү эң биринчи максат. Азыр Америкага келгенде, Америкада бул жакта мыйзам аябай күчтүү. Мыйзамды бардыгы жумушталганда мыйзам бир сыйра карап туруп анан кийин кылыш керек. Туура айтасыз. Эмне жумуш башташ керек, эмне кандай кылыш керек. Бизде ушундай бир ишти баштадык. Бул консалтинг компания деп коет. Кеңеш берүү компания деп кыргызча которуп коюлган болсо, кеңеш берүү компания болуп коет. Компанияларды ачып беребиз. Эмне максатта иштейт? Ошолорго жараштуу компанияларды ачып беребиз. Кичинекей компаниялардын көпчүлүгүнүн жанагы сейфти тармагын карап беребиз. Компанияларды сатып алган болсо, ошолорду өздөрүнүн аттарына трансфер кылып беребиз. Дагы бизде көп ойлорубуз бар, максаттарыбыз бар. Бул бир гана өзүбүздүн мекендештерге гана расчет алынып ачылган иш эмес. Биз бул Америкадабыз. Жүрөктү кенен коюп эле американецтерге деле, ошонун ичинде өзүбүздүн кыргыздарга деле жардам берели деген максатта ушул иш-чараны баштадык. Буюрса уже акырындан жана жаңы иш кылдырап эртең барып Lamborghini болот деп коет го. Ошосун ары азыр кылдырап баштадык. Lamborghini'нин эртең Lamborghini болгонго азыр кылдырай баштадык буюрса. Абдан сонун. Дагы бир сөз бар. Жаш бала дейт, кыргызда дейт. Ушу туруп эле сразу жүгүрүп кетпейт. Ошон үчүн өзүңүздөр билгендей, биринчи жөрмөлөйт, анан туруп басканды үйрөнөт, анан кийин жүгүрүштү үйрөнөт дегендей, ансыгарындай Кудай кааласа иштердин баары алдыда, пландардын баары алдыда. Исмайыл мырза, кыргыз элине болгон каалоолоруңузду айта кетсеңиз, анда биз мен ойлойм бир аз убакыттын ичинде бүгүнкү маегибизди соңуна чыгарсак, жакшы каалоолоруңуз болсо, ошо каалоолордон сизге эркин микрофон. Ошол жакшы каалоолоруңузду айта кетсеңиз. Негизи Кыргызстанда эң биринчи өнүгүү болсо экен деп бул жакта ойлонобуз. Тынччылык болсо экен деп ойлонобуз. Кыргызстандагылар уктап тургу чекте биз жаңылыктардын баарын билип коебуз да. Кыргызстандын мекенин баркын алыста жүргөн адам билет дейт да. Туура айтасыз. Ошондуктан бул азыркы маселе бул миграция маселеси болушу мүмкүн. Бул көпчүлүк айтат, бул чоң трагедия депчи. Миграция маселесин чоң трагедия деп айтышат. Жыргаганма жылкы чолгон жокмун деп кошуп айтышат. Туура. Бирок эмени байкай кетсек, убагында азыркы өнүккөн мамлекеттер, Туркия деле, ошол Япония деле, ошол Кытай деле дүркүрөп өнүп аткан мамлекеттерде баарын көтөргөндөр иммигранттар болот. Биз жөн гана иммигранттар эмеспиз, биз келечекти куруп аткан иммигранттарбыз. Туура айтасыз. Бул ар бир нерсени өзүбүздүн кабылганыбызга жараша биз жөн гана трагедияны жараткан иммигранттардан болбойлу, мамлекетке келечек түзүп берген иммигранттардан болобу. Биз бул жактан көп нерсени үйрөнүп, Кыргызстанга албетте барышыбыз керек. Кыргызстанга барып, бул жактан үйрөнгөн нерселерди Кыргызстандан кайра баштан башташыбыз керек деп ойлойм. Туура айтасыз. Ата мекенибизди колдоо, ата мекенибизге патриот болуу. Эми өзүңүздөр билгендей, көптөгөн мекендештерибиз азыр чет өлкөлөрдө иштеп жүрүшөт. Но өзүбүз сыртта болсок дагы жүрөгүбүз кыргыз деп, демибиз кыргыз деп дем алабыз. Ошон үчүн урматтуу туугандар, ушуну менен бүгүнкү болгон биздин маегибизди аягына чыкты. Анда эмесе Исмайыл мырза, келип бергениңизге абдан чоң рахмат. Бар болуңуз, сизге дагы үй бүлөлүк бакыт. Эки дүйнөнүн бактылуулугун көрүңүз. Жакшы күндөрдө, жакшы проектлерде жолугалы. Биздин дагы убакыт поджимать этип калды. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик. Сизге дагы чоң рахмат. Шакырганыңызга, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Майлуу сүттүү болсун. Рахмат.